Эки достун мамилесине эмне болот? Кабар маалымат агенттиги Садыр Жапаровго Элсизди жана Ташиевди эки дос деп коет. Сиздердин достук акыркы чечимдериңиз менен аягына чыктыбы деген суроону берген. Жапаров алар дос боюнча калышаарын билдирди. Президент Ташиевди кызматтан аларда өзү менен байланышып, кырдаалды түшүндүрүп, анан чечим кабыл алганын белгиледи. Ал мындай кадам элдин биримдиги үчүн жасалганын айтып, биздин достугубузду кайсыл бир кызматка же кандайдыр бир кызыкчылыкка байлоо туура эмес деген. Жапаров Ташиевди эмнеге кызматтан кетиргенин айтты. Садыр Жапаров кабар агенттигине берген маегинде иштин баары жогорку кеңештен башталганын билдирди. Президенттин айтымында айрым депутаттык топтор эл өкүлдөрүн чакырып алып, кайсы тарапта экенин сурап бөлө башташкан. Андан соң бүлүндүрүүчүлөр мөөнөтүнөн мурда шайлоо өткөрө салалы деп кол чогултуп, элдин башын айланта баштаганын айткан. Садыр Жапаров эгерде тез арада ушундай чечкиндүү кадамдарга барбаганда, эл дагы экиге бөлүнмөктүгүн кошумчалаган. Анткени депутаттарды айрым мам кызматкерлерди генерал менен коркутуп аткан фактылар бар эле деген президент. Бийлик башчыларын сындаган блогер кармалды. Экс-спикер Нурланбек Тургунбек уулун Жапаров Ташиев тандемин бузду деп айыптаган блогер кармалды. Бишкек шаардык милициясы билдиргендей, ал соц тармактарга жарыялаган материалдарында өлкө жетекчилеринин аброюна доо кетирди деп шектелүүдө. Ошондой эле шектүү милиционерлерге баш ийбей, аларды сөгүп саккан. Урматтуу кесиптештер, Камил Абдуразаковдун азыр бир жакшы сөз айтты да. Бир жагы жогорку кеңештен өздөрүн пиар кылып, саясий окуяларга негиздүү аралашпаганы да жакшы. Түшүнүп түшүнбөй, билип билбей сүйлөбөгөнү да жакшы. Акыркы окуялар боюнча болуп аткан мына президентибиз Садыр Нуркожоевич Конституциялык сотко кайрылды. Мыйзамдуу чечим болот. Ал эми ортодо 20 жылдан бери мамлекет кантип түптөлдү, барыңыздар билесиздер. Ошол эки адамдын жанында жүрүп, көптөгөн мамлекет үчүн кызмат кылдык. Президенттин да Камчыбек Кыдыршаевич да жөндөмүн, аракетин, пейилин, мамлекетчил экенин жакшы билебиз. Уулумга жардам бериңиздер. Балдарыңыздар оорубасын. Дуаңыздар кабыл болсун. Аллахым жеңил сыноо берсин. Уулумдун кыйналып жашаганын каалабайт элем. Менин балам дагы балдардын катарында ойногонун каалайт элем. Алладан сурап, эч үмүтүм үзүлбөй, балам басып кетет деп ишенемин. Умар катуу оору менен күрөшүп жаткан кичинекей жигит. Ал кымбат дарылануу жана айыгууга мүмкүнчүлүк алуу үчүн сиздин жардамыңызга муктаж болуп турган учуру. Сиз берген ар бир сом Умарды дени сак жана бактылуу жашоого жакындатат. Сооп иш кылуу менен бирге Умарга ооруну жеңүүгө жардам бериңиз. Ар бир берген сомуңуз үчүн Аллах ыраазы болсун. Камчыбек Кыдыршаев өзүн, үй бүлөсүн тобокелдикке салып, өмүрүн сайын мамлекет үчүн эмне деген иштерди жасады. А бирок бүгүнкү күндө мамлекет кызматкерлер, саясатчылар пайдалануу убакыттан ал кишине жаман сөз айтуудан биз өйдө болушубуз керек. Биз кыргыз эли элге, мамлекетке кызмат кылган уулдарын сыйлай билишибиз керек. Кызматтабы, кызматтан эмеспи? Ошондо жаштарга келечекке стимул болот. Мен мамлекетке кызмат кылам, жумуштан кетем, элим баалап алат деген. Урматтуу кесиптештер, мен бардыгыңыздарды ушундай түшүнүү, билүү менен мамиле кылууга чакырам. Президентибиздин ишине ийгилик, Конституциялык сот өз чечимин берет. Кыргыз мамлекети күчтүү өлкөгө айланат. Адам кызматка келет, кетет, бирок мамлекет туруктуу болуш керек. Рахмат барыңыздарга. Калыс бололу, адилет бололу дейбиз, өзүбүздөн баштайлы. Мен эми азыр элдин атынан сүйлөгүм келип атат. Эл өкүлү болгондон кийин мына 2 күндөн бери Кыргыз мамлекетинде элдин баары түмөн түйшүктүү ойдун төгөрөгүндө эл абдан кыжаалат болуп турат. Бул эмне болуп кетти деп. Ушунчалык саясат тездик менен өнүгүп атат. Саясий кырдаал, саясий абал кандай болгон учурда дагы адилеттикти туу тутсак, бирөөнүн артынан бычак сайып иш кылганды токтотсок, мамлекетте саясаттын эң чоң чордону саясат ушул жерде болот. Мен мына кече күндөн бери айтып атам. Ушул жерде коллегалардын баарына. Ай, каглайындар, төрагабыз турат. Нары бери чуркап, артынан бычак урмай токтотолу. Парламентте төрага эч бөлүп жарган жок.
Адилеттик үчүн айтып коеюн мен. Бардыгына тегиз мамиле кылды. Кана кимди бөлдү, кимди жарды чыгып айткыла. Келгиле, А деди эми Б дейли. Сонун жаңылык. Сиз билген жана ишенген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Жаңы клиникабыздын ачылышына карата 20%га чейин жагымдуу арзандатуулар каралган. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүүнү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат. Стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек: Митина метросу, Пятницкая шоссе көчөсү 35. Телефон номерибиз 8925 103 27 77. Кимиңерди бөлүп жарды? Көрүнгөн ушакты, көрүнгөн саясатты зуулдап жеткирип аткандар болду. Бет кайталы да. Бет кайталы. Эл бизди карап турат азыр. Ушу эки досту да уруштурган ушу ушакчылар болду. Президенттин жанындагы вице-премьер-министр кече чыгып алып айтып атат. Камчыбек Кыдыршаевичтин кылган ишин жөн эле жокко чыгарып атат. Камчыбек Кыдыршаевичтей болуп ошол вице-премьер элге иш кылсынчы. Соц тармактын бир маселесин түшүнбөй туруп, жөн эле блогер жүгүрүп чыгып, тиги чакырык жасап атат. Кимдир бирөө элди бөлүп жарып салгандай. Кана элдин бөлүп жарылганы? Эл бөлүнүп жарылган жок. Кагылайын, кыргыз элинен айланайын. Эл бөлүнгөн жок. Элди бөлүп жарган, мо саясатты кылган ушул бийликтегилер болуп атат. Ошол вице-премьер элди бөлүп жарып атат. Чакырык жасап атат. Мен дайым адилеттикти айтам. Тарых үчүн айтып коелу. Бүгүн мүмкүн эл душманы көрөр, мүмкүн бизди адилеттик айтканыбыз үчүн бүгүн бир кодулоолорго каларбыз, чыдайбыз. Чоң саясатта жүрөбүзбү? Бул жерге парламентке чыдаганыңар келгиле. Кээ бирлер жүрөт, комфорт зонадан чыкпай. Мамлекеттин майнасын алып атат. Ошонусуна курсам. Эл, кыргыз элинин шору. Эгерде биздин саясат таза болбосо, элдин шору. Эки дос деп, мына эл эки дос деп эркелетип айтып коет. Жакшы маанисинде. Эки достун ынтымагындан бузгандар болду. Кана кимин Камчыбек Кыдыршаевичтей чегараны чечүүдө мен ошол вице-премьерлерге айтар элем. Кыйын экенсиң, социалдык маселени биринчи орунга коюп койбойсуңбу? Президентке күйөр экенсиң, элге күйөр экенсиң. Бүт проблема социалдык маселелерде жылган. Оюңузду аягына чыгарып алыңыз. Ошон үчүн парламент чоң аянтча президент менен Камчыбек Кыдыршаевичти ымалага келтирип, ынтымакка келтире турган ушул жербиз. Кегиле бир кайрылуу кылалы. Токтотолу. Ел бир атасынан айрылып калгандай абдан кыжалат болуп чалып атышат. Токтотолу, эми ачуу чындыкты кимдир бирөө айтыш керек. Мына мен ошол туруп берейин. Келиңиздер, барыбыз чогуу бир президентке кайрылуу жасайлы. Болбойт мындай деп. Чогуу келдиңер. Оор учурларда чогуу көтөрдүңөр жүктү. Жөн эле ушинтип эле Камчыбек Кыдыршаев жөнөкөй киши эмес, айланайындар. Кечетен бери күтүп атам да ушул жерде жанында жүргөндөр ошо кишинен. Бүт жыргалын көргөндөр жанында жүрүп. Бир гана Үмбеталы чыкты, рахмат Үмбеталыга. Мен кечетен бери ойлонуп атам, кимдир бирөө айтар бекен, жигиттерден кимдир бирөө мындай чыгып, ушул эки дос урушпаш керек, жараштыралы деген сөздү айтар бекен деп аттым эле кечетен бери. Мына ошонун курмандыгы болуп отурат төрөгө. Бул кишинин мен бир канча жолу эч кимди сатпаган, бир канча жолу күбө болгонмун. Жигит деген жигитче кетет монтип. Мына өзүнүн арызы менен кетип атат. Мына азыр угуп отурабыз бардыгыбыз. Ошон үчүн мен келиңиздер, эми жогорку кеңеш чоң аянтча берге келип эле күн өткөрүп, күн тартибин карап коюп кете бербестен саясатка аралашалы. Кризистик абалда туруп берели биз дагы. Мен барыңыздарды чакырам, ынтымакка чакырам барыңыздарды. Бөлүнүп жарылууга эмес, ынтымакка чакырам. Рахмат. Баарыбыз үчүн эле бул абдан күтүүсүз болду.
Камчы Кыдыршаевич өзү дагы бүгүн өзү ошо мен күтүп атканмын да, ал киши өзү да бир жалпы кыргыз эли ал эми ченеми жок мекенчил киши, элге кайрылуу жасайт го, унчукпай калбайт болуш керек деп күтүп атканбыз. Баары тиги ачык айкын болду, ал киши үчүн дагы күтүүсүз болуптур. Эми албетте мен бул жерде күтүүсүз болду деп эми ал киши да абдан дипломатияны бир чети мындай эл дагы мындай эме болбосун, саясатташып кетпесин деп элди туруктуулукка чакырыптыр. Президенттин тиги буйругун аткарабыз барыбыз депчи. Бул эми баягы шамал болбосо дарактын башы кыймылдабайт, бир мандем болуп кетти. Чынында бир маселе бар. Мен бул тиги жалпы коомчулукта эми эки дос дейт го. Бул достор менен чогуу жүрүп, мына 5-чакырылышта экөөнүн тең абдан ачуулары чукул. Баягы бизде Кыргызда мурдун учунда дейт. Мүмкүн бир кайсы бир мамлекеттик маселеде пикирлер келишпей, бир мындай бир же телефондук же бир мындай жолукканда бир пикир келишпестиктер болуп, анча-мынча таарынычтар болсо, анан кайра эле мындай 2-3 күндө булардын табиятын жакшы билем экөөнүн тең. Мен баягы бирге жүргөн киши катары 5-чакырылышта. Мен ойлойм, булар элдешет. Элдешиш керек. Элдешпесе экөө тең утпайт. Экөө тең утпайт да. Эми бизде мына азыр жанагы бул 5 жылдык аралыкта абдан мамлекеттеги чечилбей турган маселелер чечилди да. Биринчи кезекте ошол коррупция менен күрөшүү, мына кирим чөйрөлөр менен күрөшүү боюнча болуп көрбөгөндөй чоң жумуш жасалды. Анан канча душманы, экөөнүн душманы бир. Душманы да бир экөөнүнчү. Ошон үчүн булар эки жарты бир бүтүн деп койгондой, баягы кыргызда сөз бар го. Тиги ансыңарындай булар дагы эки дос бир муштун болуш керек да. Экөө мен ошол ойлоп жатам, булар анча-мынча таарынычтарын жигитче чечишип алат. Эми ачуу үстүндө болушу мүмкүн. Анан биз мындай көөртүп жабыртып, анан парламентте дагы көпүлдөп чыгып, эмнеге алды, эмнеге дебей, биз сабырдуулук менен күтөлү. Кыргыз мамлекети эми телчиги бутка туруп, экономикалык жактан, саясий жактан туруктуулук болуп, эл дагы мына маяналарыбыз көтөрүлөт экен, пенсия пособияларыбыз көтөрүлөт экен деп эл кубанып аткан учурда, бул мындай бүгүн ошо кечеге болуп кеткен тиги окуя баарыбызды эле бир мындай шок абалга салды да, чынындачы. Менин оюмча булар кубактылуу, Кудай перспективасы жакшы болот деп күтүп атабыз да. Биз да бүгүн парламентте кадимкидей эле күн тартибиндеги режим менен мындай алектендик. Анан экинчиден эми Камчы Кыдыршаевич бул катардагы эле жөнөкөй кызматкер эмес. Ал киши мамлекеттин ошол бүт Садыр Нуркозоевичтин президенттик убагында жасаган жумуштардын баарын экөө чогуу көтөрдү. Болгондо дагы Камчы Кыдыршаевич эң оор учурларда жоопкерчиликти мойнуна алды. Мыногу каралар дүйнөсү менен күрөшүүдөгү, анан могу чек ара маселесин чечүүдө эчтегеден корккон жок. Жоопкерчиликти толук кандуу моюнга алып, коркпостон туруп, ошонун тиги аткарылышына түздөн түз салымы болду да. Муну жалпы кыргыз эли билет, жалпы кыргыз эли көрүп турат. Анан чынында мындай зор эмгек унутулбаш керек эч качан. Анан ошон үчүн президент баатыр берди да. Чынында баатыр, бүгүнкү күнүн баатыры, элдин баатыры болгондо дагы. Мен ошон үчүн бул эмгеги жасаган чоң жумуштары мен оюмча бул унутулбайт. Кудай буйрса, кайра мамлекеттик кызматта элине кызмат кыла турган куракта ал киши. Анан бир кээ бир мындай күчтөр, кээ бир таарынган күчтөр, кээ бир мындай бир ызага баткан күчтөр, жанагы коррупция менен күрөшүүдө анча-мынчасын жана мамлекетке төктүрүп, баягы тиги байлыктарын четинен жулуп, анан мамлекетке алып мыйзамдуу алып келген иштеринин артында таарынычы бар кишилер бир менин оюмча булар эми убактылуу эле кубанып атышы мүмкүн. Мен ойлойм бул келечеги жакшы, бул жакшы болот деген үмүттөмүн. Чоң бир өзүнчө чырмалышып, чиеленип калган бир баягы каралар дүйнөсүнүн, бул криминалдык дүйнөнүн болгондо дагы эң бир мындай чордонун жок кылды да. Анан эми анын тамырлары бар да. Ошон үчүн Камчы Кыдыршаевичтин коопсуздугу бул эми элге кызмат кылган киши, баатыр, элдин кыргыздын баатыры. Коопсуздугу сөзсүз менин оюмча бул абдан мындай корголуш керек. Камчы Кыдыршаевич табиятынан бул киши эч качан арыз жазып суранбаган киши.
ал киши менин коопсуздугумду карап бергиле, мага ошондой тиги мамлекеттик тиги коргоо кызматынан киши бергиле деп суранбайт. Анан бул баягы президент өзгөчө коргоого алды эле го. Ал киши өзүнүн жарлыгы менен ошол жарлык күчүндө туруп коргоого алыныш керек. Кыргыз элине кызмат кыла турган баатырлар дайыма коргоодо болуш керек.